Бул мезгилге чейин Кабинет министрлиги кышка даярдык эмес экенин дагы бир жолу көрсөтүп койду да. Өкмөт мына кечеги болгон унга бир кап унга бир заматта 1000 сом акча кошулду. Бул деген өтө бир мындай өкмөттүн болгон шалакылыгы, өкмөттүн болгон программасы жок. Өкмөт деген министрликтер 1 жыл, 6 ай, кыштан 1 жылга кандай чыгуу негизги пландарын коюш керек да. Мына ушул нерсенин бардыгы жок. Мына Казакстанга калагандай сууну бердик. Сууну агызып жатып, азыр суу жок, ун жок, суудан жок же ундан жок. Элдерибиз мына бул эми башталышы, бул күз мезгилинде ушундай болуп атат. Күз башталып айтып, бир кап ун 1000 сомго чыгып атат. Биз буга чейин канча коңгуроо кылып айтып аттык. Майлар кымбаттап атат, продукты кымбаттап атат, ундар кымбаттап атат. Көзөмөлгө алгыла депчи. Жок, ал нерсени кылган жок. Ошон үчүн Нурбек Өмүрбекович, өкмөт Кабинет министрлигин баарын чакырып, кышка кандай даярдык болот? Мындан ары кандай кымбатчылык менен кандай иштерди алып барабыз деген булардын программасын, свет маселесин, көмүр маселесин биз сурабасак болбойт. Өтө кыйын болуп кетти. Элдерден акча жыйнашты билебиз, а элди кантип багышты билбейбиз да. 500 сомго пенсиясын кошкон менен унга эле 1000 сом бир күндө кошулуп атпайбы?